Sadır Жапаров менен Камчыбек Ташиевди колдойбузбу жигиттер? Колдойбузбу? Булардан бөлөк эч кимдин бизге кереги жок. Ушулар бизге хан болуп, ушулар бизге башчы болуп, Кыргызстанды өнүп турат деп ишенебизби? Ишенебизби? Ар дайым биз ушуларды көздүн карагандай сактайбызбы? Кыргызстан тынч болсун, кыргыз мамлекети өнүгүп өсө берсин. Ошого биз Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаровго көмөк көрсөтүп салым кошобузбу? Алла разы болсун. Ушул жерде эл топтолгон эл Жалал Абад областынын Арт театрынан да топтолуп отурабыз. Мына эмгектиктерге кайрылуу жасап коебуз. Жөн жүргүлө. Болду, ырыңар бүттү. Эми закондоштурбасак биз кыргыздын жигиттери чыгат, кыргызча чыгат. Кыргызча чыгып барып месин кара койгондугун өзүңөр көрөсүңөр. Токтоп тура, Кыргызстанда тынччылык болсун. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев туура саясат кылып атат. Ошо саясаттын ишке ашыра берсин, биз ошолорду колдойбуз. Рахмат. Мындай болот да жигиттер, азыр бу жерде митингге чыкпагана 1000 сом алданма деген. Бу жерде жалаң патриот балдар топтолуп атат. Кыргызстан керек бизге, урпактарга керек деген балдар топтолуп отурат бу жердечи. Анан эч кандай интерес жок. Мисалы үчүн айтканда, Адахан Мадымаров не кылып атат? Импочтиктерди полдуу камаш керек, Кыргызстанда тынчтык керекпи же кереги жокпу? Биз Садыр байке менен Камчаканы биз ушу Кыргызстанды оңойт деп аткедик. Аркасында калың эл турат. Кыргызстандын 7 областынын жаштары, спортсмендери турат, палвандары турат. Ушинтип биз үйрөнөбүзбү? Же Адахандын айтканын угуп, пайдасы жок тулпардан сүтүн берген уй жакшы дейт. Бизге ал тулпардын эмне кереги бар? Азыр жигиттер, биз намыскөй болушубуз керек. Кыргыздын жигиттерине айтып коеюн. Биз намыскөй болушубуз керек. Биз любой жерге барышыбыз керек. Азыр жакшы адамдар келди бийликке, ушуларды колдошубуз керек. Илгери ата бабаларыбыздын айткан сөздөрү бар, жакшы адамдын кадырын жакын билбейт, жат билет, басма айылдын кыскасын тарткан билбейт, ат билет дейт. Мындай адамдарды колдобосок, биз колдобосок, Кыргызстан мага керек, нерде турган жаштарга керек, нерде отурган апаларга керек. Кыргызстан кимге керек? Орустарга кереги жок, тажиктерге, өзбектерге кереги жок. Өзбекстанда жашаган. Мекен бизге керек. Бизге окшогон балдар чыгыш керек. Ар дайым. Ок болсо окко барыш керек. Потому что биз коргошубуз керек Кыргызстанды. Бизден бөлөк эч ким коргобойт. Ким келип калмагын коргоп береби? Мына азыр Кыргызстанда тынчтык болсун. Ички саясат күчөп кетти. Жигиттер, мерде кыргыздын жигиттери турат. Любой жерге барат. Надо будет Кыргызстан келечеги үчүн. Бизге Алла Таала берген сонун жерлерди, тоолорду, токойлорду, булактарды берген. Ошолорду бизге берди, биз сактап калышыбыз керек. Алла Таала болду берди, муну сактап берем дебейт. Бузукуларды жок кылыш керек. Любой айылдарда, өрөөндөрдө, райондордо айтып атат. Адахан мынтип атат, Адахан антип атат. Ошондой бузукулардын өчүрүш керек сразу на место ич керек. Кыргызстандын келечегине балта чап атасың деп. Биз Кыргызстанга не кызмат кылдың десе, биз туура саясатты колдосок, туура адамдарды ээрчисек, ошондо Кыргызстанга кошкон салымыбыз болот. Абалар, жигиттер, мен ушун үчүн айтып атам. Мисалы үчүн, ушул жерде патриот балдар Кыргызстанда өтө көп, 7 областачы. Ошондой балдар биригишибиз керек. Мына Садыр байкени чыгарганда эми айтканбыз биз, ушул Садыр байкени көздүн карагындай сактап калайлы. Кыргызстанга бир баланы берди. Ушул баланы колдоп калайлы. Ушул баланын аркасынан ээрчийли. Ушул Кыргызстанды келечегин өнүктүрөт деп. Анан кийин бирдеке болсо эле ички саясатты күчөп атат. Ички саясатты булар душмандар болот. Ички саясат кылып аткан адамдар. Баткенде канча адам окко ушту. Мен кече күнү Лейлекке барып келдим ошол жерде. Канча үйлөр күйдү. Мисалы үчүнчү, ошо элди сыйлабай ички саясатты күчөтүп атат. Көрдүңөрбү? Адамдын сылабы жерден кармап туруп. Биз ошого кайдыгер карап атабыз, жигиттер. Биз кайдыгер эч качан карабашыбыз керек. Бизди апаларыбыз уулугун алып төрөгөн, Кайдыгер карабай доказа барышыбыз керек. Эртең Кыргызстан бирөөгө бөлөк жакка бөлүнүп кете турган болсо, 2-3гө бөлүнүп кете турган болсо, эмне пайдасы бар? Коюңун эмне кереги бар? Байлыгың кимге кереги бар? Кыргызстан келечеги жок болсо, кимге кереги бар? Ким үчүн багып атасың? Атты, машинаны ким үчүн багып атасың? Садыр байке менен Камчаканы колдойбузбу? Мына импочтиктерди жок кылыш керек. Ойпой, биздин органдар каякта жүрөт? Эмне кылып атат? СМнын балдары эмне кылып атат? Бир тоогурдаганды камайсыңар, Мына импочтиктерди жок кылгыла, Кыргызстандын бузукуларын. Кыргызстанга кыянаттык кылып аткандарды жок кылыш керек, түп тамыры менен. Ошондо гана Кыргызстан өнүгөт. Алга жигиттер, алга биз до конца барабыз. Токтоп калган нерсени. Жигиттер молодец. Рахмат.
Karmayısın mı böyle? Karmak durasın. Gelin asılmamız, lokmamız. Assalamualaikum, hurmatli bugungi shu yoshlar Kırgızstandagi eng yaxshi Tuğra birlik bolsun dep. Sadırdan oşonu köktep kelgen. Esiңерде barбы Асылбек Жээнбеков сессияда сүйлөтпей нарк берип кылган. Ошондо бу кумтөрдү көтөргөн Садыр Жапаров. Айланайын 30 жыл жүрүп унчукпаган жана биздин азаматтар, жанагы эми оппозициядагы жанагы жигиттер. Булар эмнени каалайт? Gelip айтпайбы, гер бир бөлүмүңдү бер, мен иштеп көрөйүн. Менин позициям мынандай, сиздики мында чогуу барбайбы? Анан гер эле чукулай бериш керекпи? Булардын колунан эчтеке келбейт, эл бузаарлар. Туура эл жаман сөздү тез ээрчийт, пиарды тез ээрчийт, бирок аягын билбейт да. Kaçanqa çayını biz mintül uyat bolup başka memleketler uyat bolu veriş gerek. Kaçanqa çayın bizim önükön ekonomikaz halkaga kete veriş gerek. Tuğra düşünsöңөр, oşo okşogon azamatlarga tuğra düşündürüp, manay mazır asıp gelgensip, Astana'dan, Rusya'dan adamlar çıkarıp atar. Eğitim bärin argандай kılıp gördü janagı azamat. Emne taptı. Aylanayınlar. Oşolun tuğan urugu janagı taraftaşlarına tuğra düşündürsünler. Al bolboğun nerse, al çornu piyar. Başka eçteki kıla albaydı. Bolğanda uşul zaman Özbekistan'da bu balanı geçirip koyasılar emne kılatılar. Toktatmaylı bu, önü parayı tağız. Kumtör aldık, akçaları köyegenler var, pensiya 100-200 öyle 3000 palanga çeyin köyeydi. Biyağı bolup otat, usluvet düzülüp otat, toktop turgulu 2 yıl daha bolup da otat. Bu emne aldagan yok da, bolup otat. Avalımızga karap, töşökke karap utsunmuş gerek. Anan bugün bolup erten mınday olmaydı da. Hem için 30 yılga çeyin uçpay жүрүп, түштөн кийин бирөөгө жетеленип, бирөө үчүн мынтип азыркы бийликти пиар кылат. Тура түшүнгүлө, давайте азыркы саясатты колдойлу, азыркы бийлик туура жол алып барайтат. Саясатын колдойлу балдар. Азыркы бийликтин саясатын колдош керек. Ошону коргош керек, жардам кылыш керек. Моратория. Кытайда, Кореяда көрүп атасыңарбы? Туура эмести пушка менен атат. Анан бардыгы сөз эркиндиги деп алып, демократияны билгени деле, билбегени деле, аялы менен урушкан деле көчөгө чыга берсе, бул жакшы эмес да. Уят болуп бүттүк башкаларга. Бизди колдогон мамлекетке рахмат айтып, туура түшүнмөдөргө туура айтыш керек. Оонда сүйлөгөн сөздү кара. Кече Казакстанда сөздү кара. Тажикстандыктын президенти учурашпай келип отурду. Ал эмнеге таарынат, кылгылык тыгылып алып өзү келини босуп калса. Ошон үчүн давайте туура мамилеге баралы. Азгырылбагыла. Жанакындай туура эмес пиарга. Биздин келечек мен ойлойм алда. Жаштар силердин колуңарда.